7 жогорку окуу жайлардын студенттери шайырлар жана табышкерлер клубунда Жайкы 2015 кубогуна атсалышты. Иш-чараны партиянын Ленин району боюнча координатору Вячеслав Хан демилгелеп, каржылык колдоосун аркалады. Добрый вечер, уважаемые господа. Мы с Единым решили открыть этот сезон и стали организатором сегодняшнего КВН. Я представляю партию Бутум Кыргызстан, МГЕК. И это сегодня была такая акция наша, чисто на поддержание молодежи. И пусть сегодня победит сильнейший. Спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо большое. Таймаш катуу ошол эле кезде көңүлдүү өтүп, көрүүчүлөрдө зиректикте ойготту. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы жаштар КВН-ын колдоп, мындай иш-чараларды дайым өткөрүп келет. Анын себеби партия өз максаттарынын бири катары жаштарды колдоо жана алардын өлкө үчүн салымдарын арттыруу саналат. Кстати, где это твой подарок? Подарок, дорогие друзья, вот я вам приготовил подарок. Это волшебный камень. Он может делать все, что угодно. Он может превратиться в игрушку йо-йо. Девушки, следите за фигурой. Лето рисует специально для вас хула-хуп. Вот, она еще может превратиться в мячик. И моя самая любимая игрушка детства — качели. Но, дорогие друзья, к сожалению, этот мальчик не может превратиться в кубок, и поэтому постараемся... Жай 2015 кубок үчүн Таймашта тапкычтар жана шайырлар тобунун мыктысы деп Порыв ветра саналды. Оюндун эрежесине ылайык активдүү жана чыгармачылык менен мамиле кылган Школьная лига тобу калыстардын маанайын жубатып, экинчиликке жетти. Жай 2015 кубогун жогорку окуу жайлар арасында КВН оюнунун демилгечиси Вячеслав Хан жаштарда чыгармачылык аркылуу лидерлик сапаттарды ачуу алдаганча ыңгайлуу дейт. Жаштар арасындагы маданий иш-чараларда алардын жашыруун шыктары ачылып, эң негизгиси ишеним жогорулайт.